Infляtsiya деген бар. Üçüncü жагы элдин чөнтөгү жука. Менин оюм боюнча туура эмес эле го деп ойлойм. Күнүм 21 эле сом болот, азыр 15 тачымы? 10 сом болгондо эле жакшы болмок негизичи. Бишкек мэриясы коомдук транспорттун жол акысын көтөрүү боюнча долбоорду коомдук талкууга койду. Мындан улам биз элдин оюн билүү үчүн сурамжылоо кылдык. Азыркы абалда өтө кыйын, бирок бул элде көбүндө жашоо тиричилиги кымбат да. Продукттун баары кымбаттап кетти. Баардык нерсе кымбат. Транспортту да кошулат. Бул бир жагынан. Мен ойлоп атам, ошого жараша бул айдоочулар дагы ошону көбөйтөт болчу. Бензин дагы кымбат, саякка дагы кымбат. Ошон үчүн ушундай кымбатчылык болот депчи. Алардын дагы чыгымы кандай болуп атат? Ал бир жагы. Экинчи жагы инфляция деген бар. Üçüncü жагы элдин чөнтөгү жука. Муну бир тараптуу бул макул же каршы дегенин өзү да кыйын. Алардын акыбалын түшүнсөң, анда көбөйгөнү туура эле. Эгер элдин чөнтөгүн карасаң, элге кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Жеке оюм көтөрүлүп эле койсо жакшы болмок негизичи. Азыр баарысы нерсе кымбаттап, көптөгөн адамдар кыйналып атат негизичи. Бир жагынан. Ушул өзү негизи 10 сом болгондо эле жакшы болмок негизичи. 20 сом болсо аябай көп элдер кыйналып калмак негизи. Жол киренин тарифи көтөрүлүшү балким мамлекет эми ойлонгондур, бирок элди ойлогон жок да. Азыр маякта маршрутка менен, автобус менен жүргөн көп үйлөө бар да. Мен билгендер 3 баласы менен, 4 баласы менен жүргөндөр бар. Ошондойлорго кыйын болуп калат да. Ошо анан туура эмес деп ойлойм. Жол кире көбөйүшүнө кичине ойлонуп дагы карап көрүш керек. Анткени биздин азыркы студенттер, окуучулар, пенсионерлер бар. Ошолорго карата анан эме айлыкка карата анан да көтөрүлсө жакшы болмок. Бирок эме эле карап канааттанууга Туура эле менин оюм негизичи. Туура эле эми айлыктар көбөйдү, транспортту көбөйткөн. 21 эле сом болот, азыр 15 тачымы? Туура эле. азыр могул катчыны булакта мүмкүн эмес. Мен жеке оюм. Билбейм, көтөрүлсө көтөрүлөт да. Өзүбүз караган кишилер болсок, пенсионер болсок, же караганыбыз пенсия болсо, бизге деле акча тыйын неме эле да, тартыш эле да. Караган кишиге дары-дармек керек, өзүбүздүн башкан турганыбызга акча тыйын керек. Анан менин оюм боюнча туура эмес эле го деп ойлойм. Бир жетинен каршы элем, бирок жакын эле көтөрүлдү 15 сомго. Бир аз бир жыл элди көндүрүп турган көтөрүшсө болмок. Айлыктарыбыз деле айдан айга жетиши аз болуп атат. Билбейм, эми көпчүлүк кандай болсо ошондой болот да. Жашоочулар болуп кыйын эле болуп негизи. Тяжело. Мен каршы элем.